Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн мен сиздер менен 11 айдын султаны болгон орозо айы жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Куттуу Рамазан айы мусулмандарга Аллахтын буйруктарына жоопкерчилик менен мамиле кылууну үйрөтүп, такыбалыкка үгүттөйт. Аны баарыңыздар билесиздер. Аллах Таала Рамазанда орозосун парз кылган төмөндөгү аятты түшүргөн. Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману, эй имандуулар, кутиба алейкумуссиям кама кутиба алаллазина мин кабликум. Силерден мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозону кармоо буйрулду. Лаалла таттакун. Бул орозо силердин такыба болушуңар үчүн буйрулду. Курани Каримде жападан жалгыз ай Рамазан айы болуп саналат. Улуу Алла буга айдын атын атоо менен гана тим болбостон аяттар аркылуу анын орозо айы катары дагы белгилеген. Мына ушундай өзгөчөлүктөрдөн улам элибиз Рамазан айын 11 айдын султаны деп кабылдап калышкан. Урматтуу момун мусулмандар, ушул айдын султаны болгон Рамазан айыңыздарда кылган ибадаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.